Akılдуу bala. İlgeri bir atagı çıkkan uğrunun жалгыз balası boluptur. Uğru daima balasının özün tartıp uğru bolusun tilep, özünün kesibine sıymıktan çöken. Bala çoğoyup kalgan kezde uğru balasını çakırıp alıp, "Balam, meni ata deseng sözümdük. Ata kesibin ulantığı balanın mildeti. Oşonduktan sen de men siyaktуу uğru bol. Mından aşkan kesip yok," dep bolgon akıl насаатын айтат. "Ата, эгер мени адам болсун десеңиз, уурулук кесибиңизди үйрөтпөңүз. Мен адал эмгек кылайын," дейт баласы. Ууру баласынын бул сөзүнө жини келип ачууланып, "Атанын жолун жолдобойт деген эмне? Ай, атанын тилин албайт деген эмне жорук? Бүттү. Менин сөзүм эки болбойт. Бүгүнкү түнү ылдый кайылдагы жоошпайдын кызыл өгүзүн уурдап кел. Укмуштуудай себерген экен. Аны албасам жаным тынчыбайт балам. Эгер уурдап келбесең, мени ата деп экинчи оозанба да көзүмө көрүнбө," дейт атасы. Атасынын жөн сөзүнө түшүнбөсүн билген бала макул деп үйүнөн чыгып барып, жоошпай менен сүйлөшүп, кызыл өгүзүн күзгө кинге сатып келди. Анысын атасы билген жок. Балам чын эле ууру болот экен деп ойдо калып, кубанып турду. Семиз өгүздү түнү менен союп, терисин катып, этин бакан кылып илип алышты. Ал күнү казан асып, чүйгүн эттен салып, былкылдата кайнаткандан кийин, "Ата, бул этти жейлектен мурун экөөбүз таразага түшүп көрөлү. Бул өгүздүн эти бүткөндө кимибиз канча семирет экенбиз, ошону билели. Сиз каршы эмессизби?" дейт атасынан сурап. Атасы ал иштин тереңин түшүнбөй эле макул болуп, баласы экөө таразага түшөт. Арадан бир ай өтүп өтпөй, баягы кызыл өгүздүн эти түгөнөт. Уурунун этин бирөөгө бермек беле. Ата бала үй бүлөсү менен жешет. Экөө таразага кайрадан түшүштү. Атасы эмнегедир мурункудан 2-3 кадака арыктап калыптыр. Ал эми баласы болсо 5-6 кадака семириптир. Бул ишке таң калган атасы баласын карап, "Ата, бул иште таң кала турган эч нерсе жок," дейт баласы. "Сиз эт жеп жатканда уурулугун билинип калбасын деп коркуп шашып, бирөө көрбөсүн деп аракеттенип жейсиз. Ал эми мен кызыл өгүздү сатып келгем. Ошондуктан корккон жокмун. Жеген этим мага аш болду. Сиздин жегениңиз аш болгон жок. Ошондуктан эсиңизге түйүп коюңуз ата. Ар ким өз эмгеги менен табылган оокатка гана семирет." Ошондо атасы баласынын акылына баа берип, "Балам, ушунча уурлук кылып, ушул оюма келбептир. Көрсө уурлук жаман иш турбайбы? Сен бул жолго түшпөй, адал эмгек кылууга бет алганың жакшы болуптур. Мен эми түшүндүм балам. Кечир," деп атасы да уурлугун таштаган экен достор.